Салам урматтуу коллегалар, мен азыр Фаберлик приложениясын кантип көчүрүп ал жакка киребиз, ошону көрсөтүп берем. Play Marketке киребиз дагы. Play Markettен Фаберлик Кыргызстан деп издейбиз. Фаберлик Кыргызстан деп издегенде мына биринчиде турган приложенияны көчүрүп алабыз. Бул жерде установить. Мына кыздар, Play Markettен биз Фаберлик приложениясын көчүрүп алдык. Эми буга киребиз. Киргенде мына экрандын үстүңкү бурчунда 3 сызыкча турат, ошону басабыз. Басып киргенде мына личный кабинет, войти деп турат, ошол войтине басабыз. Мындай страница чыгат. Бул жерге номер консультант деп турат, ошол жерге ар ким өзүнүн регистрационный номерин жазат. Силер катталганда силерге СМС аркылуу барган, ошол регистрацион номериңерди жазасыңар. 7 менен башталган. Мен азыр өзүмдүкүн жазам. Паролду дагы туура жазасыңар. Басып туруп, мына ход дегенди басабыз. Регистрация дегенге кирбейбиз. Уже силер регистрация болуп бүттүңөр. Ходду басып киргенде бизде мындай выбрать списка деп чыгат. Ушул выбрать спискага киребиз. Киргенде региондор тандайбыз. Мен Кыргызстандамын. Кыргызстанды тандап алам. Кийин областтарды, мен Жалал Абад областында. Жалал Абад деп турат, ким кайсыл шаарда болсо ошол шаарды тандап алат. Мисалы Сузак. Мына ошол өзүңүздөр жашаган районду тандап алсаңыздар, мынтип офистердин адрестери чыгат. Сиздерге эң жакыны кайсыл болсо, ыңгайлуу ошол жерди тандап аласыздар. Сиздердин жазган заказыңыздар, товарларыңыздар ошол офистерге келип түшөт. Мен Маражапова Айгүлдү тандап алам. Ошол жер мага жакын. Мына бул жерде галочка кылып белгилеп туруп, подтвердить сөзүн басабыз. Бул жерден дагы мына Маражапова Айгүлдү галочка кылып тандап, подтвердить кылабыз. Мына бул жерге чыгып калды, көрдүңүздөр, өзүмдүн аты жөнүм, регистрацион номерим, личный счет, бул сиздердин личный өзүңүздөрдүн счетуңуздар, акчаңыздарды ушул личный счетуңуздарга салып туруп, анан заказыңыздарды төлөйсүздөр. Бул мына товарымдын келип түшө турган адреси Маражапова Айгүл Сузак деп турат. Сиздер дагы ушинтип өзүңүздөргө жакын адрестерди тандап алып, заказыңыздарды кетирсеңиздер болот. Ал эми көпчүлүк учурда айтышат, товарлардын баасы менде рубль менен көрсөтүп жатат деп калышат да, Кыргызстандагыларчы. Үстүдө турган 3 сызыкчаны басабыз. Эң эле ылдыйында настройкиге киребиз. Настройкиге киргенде мына жерде регион деп турат, регионду. Биз азыр регион, мен Кыргызстанда тургандыктан Кыргызстанды тандап алам. Жана язык русский боюнча кала берет. Болду, ушул боюнча сиздер заказдарды кетирсеңиздер болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.